Мамлекет башчысы Шымкент шаарына иш сапар менен барды. Касым-Жомарт Токаев аэропорттун жаңы терминалы менен таанышты. Түштүктө уникалдуу авиациялык хабды түзүү аймактагы аба каттамдарынын санын 17ден 59га чейин көбөйтүүгө, ошондой эле Европа жана Азиянын бир катар өлкөлөрүнө каттамдарды ачууга мүмкүндүк берери айтылды. Андан соң мамлекет башчысы Батыш Кытай, Батыш Европа стратегиялык транспортту коридоруна жакын жайгашкан Алмар логистик соода логистикалык борборуна барды. 24 000 чарчы метр аянтагы көп функционалдуу комплекс өнүмдү сактоонун алдыңкы технология менен жабдылган. Өткөн жылы шаардагы 50ге жакын кайра иштетүүчү ишкана 168,5 миллиард теңге өнүм чыгарган. Касым-Жомарт Токаевке Түрк жана Польша ишканалары күнөскана комплекстерин курууга инвестиция салууга ниеттенип жатканын билдирди. Президент ошондой эле жакында ачылган Coca-Cola заводуна барды. Өндүрүштүн жүрүшү менен таанышкан мамлекет башчысы аймактын экономикалык өсүшүнө түрткү бере турган ири инвестициялык долбоорлорду колдоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Касым-Жомарт Токаев Шымкент Сити Кичи районунун жайынындагы жаңы сейил бакка дара отургузду. Жакынкы жылдары шаарда 1 миллиондон ашык көчөт отургузулат. Мындан тышкары президентке кытайлык компания тарабынан сунушталган таштанды өрттөөчү заводдун долбоору сунушталды. Завод суткасына 1000 тоннага чейин катуу тиричилик таштандыларын кайра иштетип, электр энергиясын өндүрө алат. Касым-Жомарт Токаев өткөн жылдын кулжа айында пайдаланууга берилген Конгресс холлдун имараты менен таанышты. Объект массалык маданий иш-чараларды өткөрүүгө арналган. Ошондой эле кол өнөрчүлөр борбору жана чыйырканалар жайгашкан. Мамлекет башчысы Шымкентте ишке ашырылып жаткан санариптик чечимдер менен да таанышты. Алардын арасында шам чырактары интеллектуалдык башкаруу системасы, автобус санариптик платформасы бар, шаарда жол кыймылын жана коомдук тартипти мониторинг жүргүзгөн видео байкоо жана жогорку ылдамдыктагы интернет туму киргизилип жатат. Президентке Шымкенттин курулуш планы тааныштырылды. Борбордук стадиондун, перинаталдык борбордун жана башка социалдык объектилердин курулушунун долбоорлору көрсөтүлдү. Президентке 2035 чейин көп кабаттуу үйлөрдүн үлүшүн 60% жеткирүү пландары айтылды. Мамлекет башчысы Ак Жайык Кичи районундагы турак жай комплексине барды. Жылдын аягына чейин бул жерде 35 турак жай комплекси курулат.